Белгилүү алымдардын бири Суфян ибн Уяйна, Аллах аны өз райымдасында айтат: "Мен тазайяна линнаси бишейин". Кимде-ким адамдардын арасында өзүн бир нерсе менен кооз кылып көрсөтсө, "Я'ламуллаху та'ала минху гайра залика". Бирок Аллах Таала анын андай эместигин билсе, "Шанахуллах", Аллах Таала аны шерменде кылып уят кылат дейт. Кимде-ким өзү чындыгында илимдүү эмес, бирок адамдардын арасында өзүн илимдүү кылып көрсөтсө, өзү таква эмес, бирок адамдардын арасында өзүн таква кылып көрсөтсө, өзү көп зикир кылбайт, көп Куран окубайт, жалкоолонот, бирок адамдардын арасында өзүн көп Куран окуучу, көп зикир кылуучу кылып көрсөтсө, өзүнүн адеп ахлагы начар өзү жалгыз калганда, бирок адамдардын арасында өзүнүн адеп ахлагын көркөмдүү кылып көрсөтсө, жакшы кылып көрсөтсө, жана өзү жалгыз калганда көп күнөөлөр жасайт, арамдарды жасайт, бирок адамдардын арасында күнөөлөрдөн, арамдардан алыс болгон адам кылып көрсөтсө, жана өзү жалганчы, бирок адамдардын арасында өзүн чынчыл кылып көрсөтсө, өзү аманатка кыянат кылат, убадасында турбайт, бирок адамдардын арасында аманаткөй, убаданы аткаруучу кылып көрсөтсө, мындай адамдарды Аллах Таала жашырган нерселерин ашкерлеп уят кылат, шерменде кылат. Анткени мындай адамдар өздөрүндө жок болгон нерсени бар кылып көрсөтүп атышат. Бул жүрөктүн оорусу, жүрөктүн караруусу, жүрөктүн кирдөөсү, жүрөктүн таза эместиги бул тууган.